Мен Ураймов Алмазбек Жанышевич, Нур колледжинин директору. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган мамлекеттик тилгиде көркөм окуу адаби эстафетасынын кезеги орто кесиптик окуу жайларына келди. Баарыңыздарды мамлекеттик тил күнүнүн 35 жылдык юбилейи менен куттуктап, Кадыралы Мырзамбетовдун төмөнкү ырын айтып берейин. Кыргыз тили сүтү менен энемдин, кан жаныма мүрөк суудай сиңген тил. Канжыганын башын байлап канчасы, тил сактайм деп мерт кеткенин эстей бил. Эне тилим нечен кылын карытып, элибиздин улуттугун сактаган, түрк тектүү дейт. Ачынында кыргыздын 40 уруусу көп улутту баштаган. Эстафетаны кийинки окуу жайга узатабыз. Жалал Абад Маданият техникум Амиракулова Асира Орозбаевна. Жолдошбаев Кененбай, кыргыз тили. Айткылачы, досторум, кыргыз тили кимге керек? Улут тилин билели деп айткан сөзгө эмне себеп? Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата-апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн опол тоодой дили бар. Кыргыз тили бизге керек. Биз кыргыздын кызыбыз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз. Мен Сыргабаева Гульмира Базарбаевна, Жалал Абад шаарындагы номер 75 кесиптик лицейдин директору. Абалтадан салт санаасын сактаган, акыл оюн алыс жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан кыргызымдын тили менен мактанам. Ушул тилде бабам манас сүйлөгөн, бар издебейм, башка тилде сүйлөөдөн, өз элимден, өз тилимден сүйкүмдүү, касиетти көрө албаймын дүйнөдөн. Көркөм окуу эстафетасын кийинки окуу жайдын жетекчисине узатам. Мен Шырдакова Жаңыл Анаркуловна, Жалал Абад медициналык колледжинин мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары. Эне тил ар бир жандын дили болот. Эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкурт делип, эл алдына чыга албаган сүрү болот. Өз тилиңди кыргыз бурба, башка тилде маек курба, эне тилин чаңгандарды намыс танткын карап турба. Мен Жалал Абад шаарындагы Жалал Абад гуманитардык педагогикалык колледжинин директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары Куламидинова Гүлнара Изатовна. Эне тилин өгөйлөп жектегендер, эне тил элегинен өтпөгөндөр, кыргыздын өзүн чанып, сөзүн чанып, кыргызча кымыз ичип, эт жегендер, калайык, айткылачы, булар кимдер? Улуттук ар намысты тепсегендер, улуттун кадырына жетпегендер, өздөн чыккан жат болуп, дилин сатып, өзүнүн маңкурттугун сезбегендер, кыргызым, айтчыныңды, булар кимдер?